Буга чейин чет мамлекеттерден алынып келген дарбыздар сатылып жаткан. Ал эми азыр Кыргызстандын өзүндө өндүрүлгөн коон дарбыздар бышып сатыкка чыга баштады. Арбуздар Шамал сайдан алып келип беришет. Поставщиктер бар. Өзүңүздөр жеп көрдүңүздөр да? Ооба, өзүбүз жеп көрүп, текшерип алабыз анан. Акыркы жылдары коон дарбыздарды сатыкка эрте чыгарышууда. Аны адистер дыйкандарды эрте бышыруучу химиялык заттарды көп колдонуп жатышканы менен түшүндүрүшөт. Бүгүнкү күндө дарбыз коонго талап күчөдү. Аны сатып алгандардын саны арбын. Бирок мөөнөтүнөн эрте бышкан дарбыз коондун адамдын ден соолугуна зыян экенин баарыбыз билебиз. Анда эмесе биз сатып алган дарбыз коондун курамында кандай кошулмалар бар экенин текшерип көрөлү. Текшерүү процессин жеринен көрүү үчүн базардан жаңы коон дарбыз алып, лабораторияга алып бардык. Жемиштердин курамын текшерүү Ош шаардык санэпид көзөмөл борборунун санитардык гигиеналык лабораториясында жүргүзүлөт. Алгач андан 10 грамм тартып алып, үстүнө 50 миллиграмм атайын кошулма куюлду. Ал 3 мүнөт атайын аппарат менен аралаштырылып, андан соң курамын текшерет. Азыр биз изилдөө жүргүзгөндөн кийинки дарбыздын составындагы нитрат ПДКбыз өзү нормасы 60 болсо, бул жерде 29,7 чыкты. Бул деген таза. Ал эми коонубуздун нормасы 90, ал эми азыр изилдөө жүргүзгөнүбүздө 131,5 чыкты. Бул деген азот көп нормадан ашыкча чыкты. Эгерде ушундай адам жей турган ушундай жашылча жемиштерден ушундай азот бийик чыга берсе, бул деген адамдардын ден соолугуна өтө зыяндуу, көптөгөн баандай жаман онкологиялык ооруларга да алып келиши мүмкүн. Ар кандай себептер бар да, зыяндуулугу өтө чоң деп адамдын организмине. Буга чейин да ветеринардык коопсуздук инспекциясы Ошто сатылып жаткан жемиштердин курамында ден соолукка зыяндуу болгон нитрат ашыкча өлчөмдө чыгып жатканын билдирген. Ошондуктан адистер азырынча бул жемиштерди жебей турууга кеңеш беришет. Кошумчалай кетсек, Ошко дарбыз коондор негизинен Жалал Абад облусунун Шамалды Сай, Кызылжар аймактарынан жана Өзбекстандан алынып келинүүдө. Айдан Арсланова, Азам Бузреков, ТМЖ жаңылыктары.